Айта албайм. Көрмандарга эмне? Көп киши болмаса эмне дейсиз? Көрмандарга бизден кечим келсе кечимде буга чейин деле сары өзүнө чапчы эмес. Эми может агым бир акча может жүзөлүп кетебиз го деп аракет кылабыз Кудай буйрсачы. Жаңы чогулганга дагы зирбибизди издеш калдык да азырчы. Ким айдайт, каяка эмне кыларын да жакшы түшүнө албай калдык да мендечи. Кийинкиге мындай башка план менен чыгабыз Кудай буйрсачы. Деген жакшы Кудай буйрса сарайга да барып чечебиз да муну. Конкретный болот кийинкисичи. Эмне кереги жок аттарды талак эле алып чыгып кое беребиз го дейм Кудай буйрсачы. Чүйдө дагы айтпоюнчу жигиттердин көбү айтат чүйдөчү атым бар берет элем. Өткөндө да көп кишилерге кайрылганбыз биз чүйдөнчү атым берем дегенден ушу бизге биринчи улак салып кеткен торатты да берем деген ажычы каркыранычы ошол ат негизи биз билмеппиз алат деле ошого кетип калды. Чүйдүн балалары атым берем дептир да кээ бербей коюп атат да барсаң 30 миң 40 миң долларды айтыпчы. Сары Өзөндө 30-40 миң доллары бар боло турган болсочу эбак эле чемпион болмок буларчы. Ошо каражаттын жогунун ушу даражага келишкен. Да ушу Талай байкеге рахмат, кайра Сары Өзөн чачырай деп чогултуп койгонуначы. Азыр болгон акчасын жумшап Кудайым мырза 9-майга калаган атыңарды алып берем деп турат эми. Аракет кылып көрөбүз да дагычы. Самкат менен түтөп кеттим мен өкмөт узунча иш жүрө турган жерден. Мыкты балаларды жакшы болуп калат. Макул бериши.